Assalamu alaikum, qadrman машина kez kanalının görüşçüleri. Oş şarında, Oşun bazarındabız. Bu videoda Honda Jazz, Honda Fit tundalarını sizlerge malumat bere ketebиz. Bugün 26 aprel 2026 yıl. Honda Fit'ten başlap tursak 2003 az to'xtab turing ko'rsatib qo'ying. 2003 15 700 ming so'm ekan. Bo'ldi. Jabra bamperler, obveslerde özünün original qo'yilgan dislerinde. Şul Fit. Bu yerde daha bir Fit. 2002 13 530 ming so'm yazılıp duradi. Tumanlikleri var. F1 diskalarda. Bunda da tonirovka var ekan, ha? Tonirovkası var. Kamera. Planşet monitor. Şunday Fit. Burada daha bir Fit. ...2005 13. Bas qancha oldu Fit'ten? 500 ming so'm. Akpermet üstüge Fit buldağı 2004 15. Bu zavodskoy o'xshaydi. Zavodskoy 15 ekan. Bas qancha oldu? 720 ming so'm. Bu жақта planshet monitor, zavodskoy chiqanaq direk boksi menen qo'shib, үзгүлөрүн жыйылуу басқычы дағы бар. Бұл жерде Honda Jazz екінші муындағы коробка механика 2008 13 600 мing сом бұл. Бұл жақта Honda Jazz, бұл Honda Fit американец. Екінші муындағы 2009 15 коробка бұл автомат, вариатор емес, 680 мing сом. Бұл жақта Фитті көріп отырмыз. 2008 Jazz екен бұл. 1.4 600 ming сом. Планшет монитор, bir аймақтық климат, чықанақ тірегічі бар. Шындай Jazz. Honda Fit 13 2003 алмашу жолдары бар. 450 ming сом. Az Fit'lerde Jazz'lar tap etamiz. Satılacak mı maşına? 2005 13. Bağlaşıp atkansınlar, ha? 495 ming сом деп жазылып тұрады. Bir болса ошол сатылып кетиши мүмкүн, азыр баалашып атышат экен. Дагы bir Jazz. 2023. Mexanika 490 ming сом. Honda Fit американец 2007-15 автомат. Az менде сиздерге суроо бар да, ушул эмне айырмачылыгын көрүп атасыздар? Ушу менен Jazz менен бул ушунун Fit'те айырмачылыгы болот. Американец менен анан Jazz'ын. Айырмалып айтсаңыздар, айтып коеюн. Honda Fit американецтер 10 сантиметрге uzunroq bo'ladi.
uzunroq keladi. Анан дагы бир аз опсалар да башкачаракта болуп калат. Мисал үчүн айтканда, бул фитте американецте круиз контролю бар. Круиз контролю бар. Жаздарда негизи болбойт. Бул жазды көрсөтөйүн. 2006 1.3 640 миң сом. Коробка эмне экен? Вариатор экен. Вариатор. Так, бул жаз 2008 1.5. Мындай эски баасы ушундай экен да. Өзүңүздөр талдап көрөсүздөр, азыр жазылып аптыр. Фит сатылдыбы? Жок. Неме акча эсептешип атабы дейм да? Сатылдыбы? Жакшы. Канчага кетти? 460 миңге мынаки акча эсептешип атышат экен. Жылы канча? 2003 экен. Жакшы. 2002 1.3пү? 1.3. Насип кылсын алган адамга. Жакшы. Мынаки фиттер деле сатылып атат. Ушундай жакшы машиналардын бири да. Так, буну жаз деле жакшынакай көрүнөт. Баасы жазылып аптыр бирок. Жакшы таза көрүнөт, көрсөтүп коеюн ушуну. Мында зерикпей жасаган окшойт, мыналар кожалар болуп атат го, обшивкасы. Так, планшет, монитор бар. Ушундай экен. Машина кейджи. Колунан тартып коесуз бака. Мынаны? Аз. Болду, аз тартып кой. Бул да бир жаз. Бул деле жакшы көрүнөт. 2006 1.5 вариатор. Басы жазылып аптыр. Так, ушулбу? Ушул Honda Jazz экен. Мынакей ээси, ушул жигит жанында турган. Тааныгандар болсо, шумизоляция болгон дейт. 2008 1.3 вариатор. $10,000. Бул да жакшы көрүнөт. Жабра бамперлер, туманниктери, обвестерде, өзүнүн оригинал куюлган дистеринде. Максималдуу комплектация, 4 айнек тең электро көтөрүштө. Ошо кожаный руль, планшет, монитор, мультируль, электро күзгүлөр. $10,000 экен ушу. Ушунда жаз. Так, болду. Да, бир Honda Jazz, экинчи муундагы. 2009 1.4. 620 миң сом. Коробка робот экен, а? Айтмакчы, мында антизанос бар. VSA. Так, буну канчада отасыздар? Бул жаңап келип тур, а? 850. Канча? 850 миң. Honda Jazz. Европадан жаңы алып келинген. Коробка вариатор. 850 миң сом. Машина кейджи. Да, бир Jazz 2007 1.5 вариатор. Канчада отасыз? 700 миң. Планшет, монитор. Бул да максималдуу комплектация.
Daha bir Honda Fit. ...2002 1.3 450 ming so'm. Honda Jazz 2006 1.4 свежий деп жазылып тұрады. Бұл да жаңа алып келіп тұрды. Мына растаможкасы қымбатырақ төлеп алып келіп жатыр. Эми ушундай унааларга суроо талап бар. Ошон үчүн растаможкасы қымбатырақ төлеп болса да алып келіп жатыр да. Коробка механика бұл. Бағасы қанша болды? 780 миң сом. Ушундай Jazz. Бағылды. Да, bir Jazz 2008 1.4 вариатор 700 миң сом. Мына ушул Jazz менен ушул видеобузда жыйынтыктайбыз. Башынан аягына чейин көрдүңүздөр деп ойлойм. Көпчүлүгүңүздөр кызыктуу маалыматтардан кабардар болдуңуздар деп дагы ойлоймун. Эми сиздерден лайк баса электер басып коюңуздар. Канчалык көп лайк басылса, ошончолук видеобузду YouTube көп адамдарга мындай рекомендация кылып турат. YouTube ачканда эле биздин каналдан ушундай видеобуздун уведомлениясы келип, анан көп көрүүлөрдү ээлегенге мүмкүнчүлүк болуп калат. Ошондуктан лайктан аянбай басып туруңуздар, комментарийге да активдүү катышып туруңуздар. Ушундай колдоп кубаттап аткан биздин көрүүчүлөрүбүзгө өзгөчө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан машина кейжиден жарнаманы көргөндөргө дагы ушундай жарнама кызматтарынан пайдаланыңыздар демекчибиз. Ушул жарнама аркылуу дагы биздин каналдагы ушундай видеолор тартканга мындай түрткү болуп турат да бизгечи. Ошондуктан жарнамалардан дагы пайдаланып туруңуздар демекчимин кызматтардан. Биздин машина кейжин жарнама кызмат номерибиз 701 118 118. WhatsApp номер да ушунда.